Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев буга чейин дал ушул Ош шаарына кирүүчү альтернативдик жолдун бүтүшүн тездетүүнү тапшырган. Бүгүнкү күндө жолдун 80% иштери аяктап, учурда ирригация жана ошондой эле жол чийиндерин сызуу иштери калган. Бул жолдун жалпы узундугу 3 км 450 метр жер. Муну тендер болуп, анан жоопкерчилиги чектелген коом Вегастро деген тендерден өтүп келген. Бүгүнкү күндө бул 2 км 600 метр жери 2 слой 2 катмар асфальт басылып бүттү. Анан 800 метрдин бир катмар асфальт басылып бүттү. Экинчи катмарын эртеге баштайбыз. Бул жолго мамлекеттик казнадан жалпы 154 миллион сом бөлүнүп, октябрь айында бүткөрүү пландалган. Адистер быйылкы жаанчыл аба ырайына байланыштуу убактысынан кечиктирилгенин айтышууда. Жолдун туурасы 8 метр болуп, 2 тилкелүү. Учурда жол куруучулар тынымсыз иштөөдө. Учурда азыр жолдун эки чекесинде мына обустройстволор, тротуар, лоток бар жер ошолорду коюп атабыз. 10 күн ичинде мында аяктайбыз. Мына асфальтты бүтүрдүк, кече мурунку күнү биринчи слой басылган. Эртең экинчи слойун бүгүн кыргып атат, күн чыкты го. Эртең экинчи слойун буюрса басып бүтөбүз. Ошо 10 күн ичинде мына кол ручной иштерде тротуар бүтүрөбүз, аяктайбыз. Мына полоса бүгүн сыз баштады, линиябыз. Алда бүтсө, буюрса ошо тапшырабыз деп турабыз. Эл арасында Т деп аталган бул жол толук пайдаланууга берилсе, Ош шаарына кирүүдө 6 чакырым жол кыскарат. Ошол себептүү тургундар жолдун бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Жолдун бүтүшүн күтүп атканбыз, бүтүп калса жакшы болмок бизге. Биз мына Кара Суу районунун Каарман айылынан келебиз да. Ачылып калса түз ушул жак менен кирген. Азыр мына областной больница жабык болуп атат го. Ошо ар тараптан жолдор бардыгы эле пробка болуп. Белгилей кетсек, бул жолдун курулушу 2023-жылы декабрь айында башталган. Ошол жылдын декабрь айында толук пайдаланууга берүү пландалууда. Нурасан Бактыбеков, Оран Адешев, ЛТР, Ош шаары.